Урматтуу мусулман бир тууган, кайсыл айда сиз менен биздер кылган амалдар Аллах Таала көтөрүлөт, сиз билесизби? Балки биз ойлоп жатабыз бул Рамазан айын деп. Жок, бирок андай эмес. Сиздер менен биздер кылган амалдардын баардыгы Аллах Таала көтөрүлүүчү ай. Дал мына азыр сиз менен биз чогуу турган Шабан айы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадис мазмунда келет. Усама бин Зейд разияллаху таала анху риваят кылат. Мен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдан сурадым. Эй Аллахтын элчиси, мен сизди ушул Шабан айында өтө көп орозо тутуп атканыңызды көрдүм. Себеби эмнеде деп сураганда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: ушул Шабан айы бул Ражаб менен Рамазандын ортосундагы каралбай унутулуп калган айлар. Бул айда Алла инсан кылган амалдардын баардыгы Аллах Таала көтөрүлөт. Ошондуктан менин амалдарым Аллах Таала көтөрүлүп баратканда, мен орозо болгон абалда болушун каалайм. Ошол себептен мен бул айда көп орозо тутам деп Усама бин Зейд разияллаху таала анхуга Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп жооп берген. Дагы бир хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу Айша разияллаху таала анха мындай дейт: мен Алланын элчисинин ушул Рамазан айынан башка Шабан айындагыдай көп орозо, нафил орозо тутканын мен көргөн эмесмин дейт. Демек, ушул сиздер менен биздер турган Рамазан айына чейинки Шабан айы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көп нафил орозо туткан айлардын бири болуп эсептелет. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, азыр мына кадырлуу Рамазан айына саналуу эле күндөр калды. Ошого байланыштуу ар бирөөбүз ушул Рамазан айына даярданып, Рамазан айында убадаланган соопторго толук жетүү үчүн ушул Шабан айында нафил орозо, нафил намаз, нафил зикир, Куран хатым жана башка нафил ибадаттарды кылуу менен Рамазан айында өзүбүздү, нафсибизди, иманыбызды даярдашыбыз керек. Аллах субханаху ва тааля Курани Каримде айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله العظيم. Ey Muhammed айткын: Ey менин өз нафсилерине зулум кылган пенделерим, ла тaqnatu min rahmatillah. Аллах Тааланын рахматынан эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Fa inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Акыйкатта Аллах Таала күнөөлөрдүн баардыгын кечирет. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, ушул Шабан айында, Рамазан айында толук күнөөлөрүбүздөн тазалануу үчүн, күнөөлөрүбүздү Аллах Тааланын астына кечирүү үчүн, Аллах Таалага жакшы амалдарыбыз менен, жакшы ибадаттар менен баруу үчүн ушул Шабан айында көбүрөөк машыгалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көп машыккандай. Бул айда көбүрөөк нафил намаздарды көбөйтөлү. Башка бир хадистин мазмунда келет. Аллах Таала хадис кудисиде айтат. Аллах Таала хадис кудисиде айтат: менин пенделерим мага 5 убак намаз окуп, ошон менен биргеликте дагы нафил намаз окуу менен мага жакындайт. Рамазан айында орозо кармап, кошумча нафил орозолорду кармоо менен мага да жакындайт. Жана башка ошол кошумча фарз амалдардан тышкары нафил ибадаттарды кылып, Аллах Таалага жакындайт. Аллах субханаху ва тааляга жакындай берип, хадис кудисте келет: хатта ухиббаху дейт. Ушул мага нафил ибадаттарды кыла берет, ал мага жакындап келет дейт. Жана мен аны жакшы көрүп калам дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, мына азыр ушул өтө бир ыйык айлардын астында турабыз, ыйык айларда турабыз. Демек, бир да күнүбүздү, бир да убактыбызды, саатыбызды текке кетирбей, көбүрөөк Аллах Таалага ибадат кылып, күнөөлөрүбүздү кечиртип, бийик даражаларга, бийик соопторго жетели. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.